Президент Садыр Жапаров кечээ 8 апрель күнү социалдык тармактагы баракчасында эмгек акыны жогорулатуу боюнча билдирүү жасады. Кайрылуунун тексти өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө кыргызстандыктар эле эмес, бүткүл дүйнө элдери кыйын акыбалда турганы талашсыз. Анткени былтырдан бери COVID-19 оорусу каптап, дүйнө жүзүнүн дээрлик 80% мамлекетине карантин киргизилип, айрым мамлекеттерде жашоо кыймылы бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу жандандырыла элек. Тескерисинче, айрым өлкөлөрдө кайрадан карантин киргизилип жатат. Албетте, ушундай абалда дүйнө жүзүндө тамак аш эле эмес, күнүмдүк жашоого керектелүүчү товарлардын баары кымбаттады. Себеби пандемияга байланыштуу өндүрүш ишканалардын көпчүлүгү токтоп калган, тартыштык пайда болду. Жашоо күн өткөн сайын оорлошуп жатканын көрүп турабыз. Жеңилдетүү үчүн биринчи кезекте эмгек акылар, пенсия, пособиялар көтөрүлүшү керек экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ушуга байланыштуу эмгек акыларды жогорулатуу боюнча колубуздан келген аракетибизди жасап жатабыз. Мисалы, үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлеринин эмгек акылары 100%га 1 апрелден баштап көтөрүлдү. Ал эми калган медицина кызматкерлери менен маданият кызматкерлеринин эмгек акылары 1 июлдан баштап 50%га көтөрүлөт. Башка тармактардагы мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акыларын жана пенсия пособияларды жогорулатуу боюнча булактарды издеп жатабыз. Ушинтип четинен каржылоо булактарды таап, көтөрүп турбасак, баарын бир мезгилде көтөрүүгө бюджетибиз туруштук бере албайт экен. Кудай буйруса, эмгек акыларды, пенсияларды жетиштүү деңгээлде көтөрүүгө жетишебиз. Эмне үчүн биринчи кезекте медицина кызматкерлеринин эмгек акылары көтөрүлүп жатат деген суроо туулушу мүмкүн. Биринчиден, албетте медицина кызматкерлеринин иши абдан оорлоду. Экинчиден, өлкө боюнча 3000 дарыгердин орду бош турат. Эмгек акынын аздыгынан кызматтан баш тартып кетишкен экен. Ошол себептен шарт түзүп берүү жолу менен баарын кайтарып келишибиз керек. Булак Назар Ньюс Кейжи.